Хорошо. Көп жерде төшөк маселесин көтөрүп келесиз. Анан ошол төшөк маселесинен кайтып келе турган болгондо, аял төшөктө кандай болуш керек? Мисалы үчүн сиз төшөктө кандайсыз? Айым өзүнө дагы сизден ошо бесплатный консультация. Балким сизден бир кеңеш алып кетемби деген да. Аял төшөктө биринчиден уялбаш керек. Сен актриса катары билесиң, что нельзя стесняться эч качан, эч учурда. Биздин аялдардын эң биринчи маселеси бул уялуу, тартынуу. Ой, койчу, бизге көп жасап да, мен уяламан, күйөөм айтат, уялба, тартынба деп. Кичинекей кезинен баштап монте берген да кыздарычы, анан комплекс болуп калган. Анан даже төшөктө жыпчылаңач жатып, көзүнүн алдына ачып албайт. Бул биринчи. Экинчиден жаңы нерседен коркпош керек. Ошол эле жаңы позалардан, күйөөң киргизип аткан жаңылыктан коркпош керек. Койчу, уят, койчу унутпайм деп. Тоже туура эмес. Анан билим алыш керек. Аял төшөктө билим алыш керек. Ноундай болуш керек, анан оң колун мынтыш керек, оң бутунду туруш керек эмес. Төшөк деген бул поэзия. Төшөк деген бул өзүнчө бир чыгарма, Ошон үчүн ар бир түн өзүнчө бир чыгарма болуш керек. Ал үчүн билим болуш керек, ал үчүн бир аз фантазия болуш керек, актерский мастерство болуш керек. Романтика болуш керек, эстетика, эротика. Сиз ошондо төшөктө кыйынмын деп атасыз. Кыйынмын деп атамбы? Есть, когда человек ошол менен рассказывать эткенде, ал өзүнүн жашоосунда ошону колдонот да. Биз эч качан воздухтан албайбыз бул нерсеничи. Бул өзүнүн жашоосунда ошол нерсени колдонуп келет. Ошон үчүн бөлүшүп атат, бирок жок. Кыйын эмесмин дебейм. Кыйын эле. Мен ошону заголовокко коюп кой да. Билем да, обязательно табат да заголовок, что сонун болуп чыкты ооба. Уже чыкты да. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, эркек менен аялдын ортосунда мамиледе актриса болуш керек, актер болуш керек деп. Анан сиз ошондо кандай образдарды сатып аласызбы дүкөндөрдөн барып? Мындай образ мисалы үчүн. Сексуальный жанагы эмелердиби? Кийимдер. Медсестранын кийими. Медсестра, бир күнү красная шапочкасыз, балким, бир күнү балеринасыз, билбейм. Я признаю, Назира кыйынка. Да, десеңиз. Да, я вчера была красная шапочка.